Assalamu alaikum, урматтуу Нурсултан Абишевич, урматтуу Нурсултан ага. Сизге мен бүгүн Казак Республикасынын эл башы катарында эмес, Казак Республикасынын баштакы президенти катарында эмес, бүтүндөй түрк ааламынын аксакалы катарында, Казакстан элдеринин ассамблеясынын төрагасы катарында биз кыргыз казакка орток болгон аксакал, даанышман аксакал катарында кайрылууга мажбур болуп отурам. Бул кайрылууну туура түшүнөт деген терең ишенимдемин. Дүйнө жүзү боюнча аябагандай чоң апаат келип, адамдардын өздөрү ойлоп чыгарган же болбосо мамлекеттердин ортосундагы болуп аткан оюн сыяктуу болгон тажылуу вирус, коронавирус апаатын. Бул апааттын натыйжасында биздин 100 миңдеген кыргыз боордошторубуз Россияда иштеп жаткан жана башка өлкөлөрдө иштеп жаткан биздин боордошторубуз көптөгөн кыйынчылыктарды тартты. Айрыкча мен баса белгилеп айта турган маселе бул бүгүнкү күндө Россия өлкөсү менен Казакстандын ортосунда, Оренбург областы менен Казакстандын ортосунда Бузулук деген жерде калып калган 483 кыргыз боордошторум жөнүндө сөз болуп атат. Россия тарабынан эч кандай маселе жок. Эгерде биздин боордош казак элибиз Казак Республикасынын жетекчилиги, тийиштүү мамлекеттик кызматкерлер уруксат берип койсо, биздин кыргыз азаматтарыбыз өз мекенине кайтып келишмек. Тилекке каршы көптөгөн күндөрдөн бери Казакстандын чек арасынан өткөрбөй аткандыгына байланыштуу алар бүгүнкү ушундай оор заманда ач калып, ток калып, жаандын астында, ызгаардуу шамалдын астында калып, кең талаада жатышат. Үстүндө чатыры жок, астында төшөгү жок. Жээрге тамагы жок, ичээрге суусу жок. Урматтуу Нурсултан Абишевич, мен кыргыз бийлигине кайрылып отуруп, эч кандай жыйынтык чыкпагандан кийин жалгыз сизге кайрылууну туура көрдүм. Дагы бир жолу баса белгилейм, кыргыз казакка тең болгон аксакал катарында, бүтүндөй түрк ааламынын расмий макамына ээ болгон аксакал, түрк дүйнөсүнүн аксакалы катарында кайрылууга мажбур болдум. Сиздин колуңуздан келет. Мушуга ыйык Рамазан айында соопчулук үчүн тийиштүү жетекчиликтерге тапшырма берип койсоңуз, биздин боордошторубузду, кыргыз азаматтарын чек арадан өткөрүп койсо, башка эч нерсенин кажети жок. Алар өз унааларын өзү таап, өздөрү жетип алат. Алар эч ким менен байланышпайт, унага түшөт, кербен катарында түп-түз эч ким менен аралашпай, кыргыздын чек арасына чейин келип алышат. Алдынан артынан Казакстандын полицияларын коюп койсоңуз да болот. Эч ким менен байланышпайт алар. Бирдеме жуктурабыз деген эч кандай коркунуч болбойт. Мен сизден каттуу өтүнүп суранам. Ыйык Рамазан айында улуу соопчулук иш кылып койсоңуз, урматтуу Нурсултан Абишевич. Сиздин кабарыңыз жок мындан. Кабарыңыз болсо сөзсүз аталык мээримиңиз менен бул маселени чечмексиз. Андан түк шегим жок. Кыргыз Республикасына көптөгөн кыйынчылыктар башына келгенде, сиз Казакстандын эл башы катарында, Казакстандын туңгуч президенти катарында аябагандай көп жардамдарды берип келгенсиз. Алар биздин эсибизде. Ал үчүн биз сизге дайым терең ыраазычылык билдирип келебиз, билдире беребиз. Сиздин ордуңуз бүтүндөй түрк ааламына белгилүү. Урматтуу Нурсултан Абишевич, дагы бир жолу ыйык Рамазан айынын урматы менен кыргыз казактын бир туугандыгынын, кылымдарды карыткан экөөнүн бири-бирине болгон жакындыгынын урматы менен жараткан Аллахтын ыраазычылыгы үчүн сизге кайрылууга мажбурмун. Бул маселени токтоосуз түрдө чечип, ошол жерде жаткан 483 кыргыз боордошторуңуздун, анын ичинде 70 аял кемпирлер бар экен, 14 аялдын боюнда бар экен, 2 жашардан 1 жашардан жаш ымыркайлар бар экен. Мына ошолордун көз жашын төкпөсөк,
каттуу суранам, ишенимдүү түрдө суранам. Алардын ыраазычылыгы аркылуу Аллахтын ыраазычылыгына жетиштикти насип эткен болсун. Урматтуу Нурсултан Абишевич, менин кайрылуумду четте калтырбайт деген үмүт менен, сизге терең ыраазычылык билдирүү менен, сизге болгон сый урматымды баса белгилөө менен, иниңиз Адахан Нодумаров.